Assalomu alaykum. Hurmatli mekendештер, hurmatli fermer dehqonlar, arvonlar, yaxshilarmi? Densoq işleriniz yaxshimi? Bugun 4 noyabr olib qoldi. 4 noyabr уже tarixlar elementi başladık. Esti almayın. Mına Sokulukta жүрөм, 25 yıl Sokulukta жүрөm. Hazır geldim. Buyursa bir fermer iningizge жақсы bir ingiz aldı эле. Эмгекчил aldı эле. Билбейм, мага ушундай туш келеби же эмне дайын система охладитель куруп берди. Дагы бирөөнү. Бул бирок молокопровод. Bir елочка var, bir молокопровод var. Bu молокопровод. Вот азыр ошону тааныштырып көрсөтө кетейин. Кантип курдук, кантип эмне кылып бердик. Буга деле сүйүнүп атам, бул эмизге деле. Баягы ишин жеңилдетип, ишти тыкана алып барайын деп, ушу аракеттенип жасады. Мен колумдан келишинче жардамды бердим. Азыр ошону көрсөтө кетейин. Бул баягы меники эң башында мен курган молокопровод. Ошол сыяктуу десе болот. Бирок азыр эми елочка болуп кетти. Бирок молокопровод деле, елочка деле экөөнүн артыкчылыгы, кемчилдиктери бар да, мынтип айткандачы. Вот. Эми азыр көрсөтө кетейин. Мына биздин дайын цех. Мынакей. Бул инибиз, шайыр инибиз 6 сосоктук эме кылды. Байки 6 ыңгайлуу болот деп. Мерде мына дайын системасы, ысык суусу, меникиндей охладитель 1 тонналык. Бунун вентиляторун эчке чыгарып жибердик. Нишенде мына жер кичине тарыраак болгон үчүн давление көтөрүлүп кетет. Ошол көтөрүлбөсүн деп биздин сервисный агентти Бакыт деген охладительдер тейлеген бүгүнкү күнгө чейин бүткүл жерде вентиляторун эчке чыгарып жиберди. Эми бул беймарал иштейт, кыйналбай иштейт. Вот, мына 1 тонналык охладитель. Азыр ичинде 81 литрге эметип койдук. 81 литр сүт бар. Иштеп атат. Температура 1 градуска чейин түшүрүп коюптур. 4-тө өчтү, бирок баягы эмеси бар да, таасири бар да дагы элечи. Ошол 1ге чейин алып келип коюптур. 6 болгондо жанат, бул өзү автоматика. Вот, биякта ошол мойкасы менен кайрадан өткөндө айтып кеткендей, бир мурункусунда ручной управление, электроника эмес. Электроника жарабайт экен бизге. Эң жакшысы ручной. Ысык сууну ачасың, муздак сууну ачасың, болду. Айырмасы ошол эле. Автоматика электроникада өзү ысык сууну ачат, өзү муздак сууну ачат. А бул жерде оператор кранчиктер менен ачып турат. Мына ушул урматтуу коллегалар, мына базда бүт эле кичине тетяка раковина коюлса, стиральный машина коюлса, буюрса ар бир уйдун жеринин өзүнчө тряпка менен жуулат, ар бир уйга. Ошентип стиральный машинада тряпкалар жуулуп турат, и сүттүн сапаты жогору болот. Менерде болсо эме насос. Буну ушул жерге коюшка туура келди. Выхлопной болсо эшикке чыгып кетти тетентип. Азыр бияка эшик коюлат, нишенде эшикти койбой турдук эле, мына охладительди киргизип алыш үчүн эми буюрса эшиги да тагылат. Мына ушул урматтуу коллегалар, ушинтип дагы бир жаңы эмес, фермер инибизге көптөн бери карап эңсеп жүргөн экен, ошону койдуруп бердик. Азыр жууп, саап, биякта мына Тимур деген жигит, ушул Тимур деген жигит ушер тейлейт экен, иштеп, баардын түшүндүрүп, кайра кандай кылат, эмне кылат. Өзүң садың да, Тимур, биринчисине? Кандай, нормально? Жакшы да садым. Мощный. Батлы болду. Берге калганда кыйла бат болот да. Убакыттан кыйла үнөмдөйсүң да. 1,5 саат бат. Беркиндей канча кетет эле? 2 саат. 2 саат. Бунда? 45 минут. 45. Азыр сен буну жаңы биринчи садың да. Аз кайра саап көмүп калганда бир где-то жарым саатка түшүп калат. Көрөсүң. 30 мүнөткө түшүп калат. Болгону.
өз негизи ошондо болуш керек да. Булар жөн эле мындай көрк болсун, нарк болсун үчүн эмес, урматтуу коллегалар. Бул ошо мүмкүн болушунча уйду тез сааганга. Эмне үчүн уйду мүмкүн болушунча тез сааш керек. Уй барып эс алыш керек, тоютун жеш керек, сүтүн өндүрүш керек. Анан 2-3 саат саап туруп алсаңар, силер уйдун убактысын мынтип айтканда алып коюп атасыңар өзүңөр. Сүт өндүрө турган убактысын алып коюп атасыңар. Мына ушул эми азыр уй жакка барайын, сарай жагына, алды жагына. Ал жерден да бир тартип көрсөтүп кетейин. Мына бул мына цех мына жерде турат. Пескоблоктон атайын жасалган. Биякта болсо мына уйлар. Мынтип уйлар тизилип турат. Молокопроводдун жакшы жагы любой сарайга курулуп кете берет. Дайный зал андай эмес да, дайный зал атайын өзүнчө помещение алыш керек, нарк кылыш керек, берип кылыш керек. Молокопровод кете берет. Тетинде трубасы кетип атат. Ошол жерлерге билип буйруса, жерде канча уй болсо, ошол уйдун баардыгын саап кете берет. Акырын алып алып. Жерде уйлар жатат. Инебиздин уйлары кара ак уй деле бар экен, сары ак уй деле бар экен. Уйлар ар кандай экен. Эми азыр ошол асыл тукум уй алам деп атат. Буйруса дейт. Ошо буйрусун. Баардыгына буйрусун. Биякта болсо букалар экен. Бука чарлары. Тет учка чейин молокопровод кетип атат. Буну аягына чейин жеткизип атат. Сарайдын башына чейин. Бирок мына ушу жерди эле байке дайынный кылам дегенден ушу жерге мынантип коюп орноштуруп бердик. Уйлар биз саматка салып чийип кетет. Мына сарай азырынча да көп жасала турган жерлери бар экен. Айтып кеттим, бияга мынтсең жакшы болот, ыңгайлуу болот деп. Мына ушул урматтуу кесиптештер, урматтуу мекендештер, фермерлер, арыбаңыздар. Ушунда көрсөтө кетейин деп, сиздер менен бөлүшө кетейин деп, дагы бир андай дайынный система куруп калды, охладитель менен буйруса. Ошол аман туруңуздар, көрүшкөнчө арыбаңыздар.